Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин табигый техникалык бөлүмүнүн материал таануу сабагынын мугалими Мона Жунусова Нуркан Сатыбалдиевнага КМТШ СС тайпасынын студенти Кадыркулова Гүлнур кайтарым байланыштырып жасалган презентациясы. Тема – булалардын класстарга бөлүнүшү. Узундугу туурасынын өлчөмдөрүнөн көп эсе ашып түшкөн ийилче, кичке жана бышык нерселер булалар деп аталат. Токулма булалар деп килем жиптерди, кездемелерди, сокмо кездемелерди, трикотаждарды, кездеме эмес материалдарды жана башка даярдоо үчүн пайдалануучу булаларды айтабыз. Узуну боюнча жөнөкөй талчалар, бекиген булалар техникалык булалар деп аталат. Техникалык булалар сыгыр, кендир, жут жана башка кошулат. Жиптер жөнөкөй жана комплекстик деп бөлүнөт. Жөнөкөй жиптер талкаланып бузулмайынча узуну бойлото бөлүнбөгөн жекеленген жип болуп саналат. Жөнөкөй жиптер өзүнүн окшогон жиптер менен бир болуп комплекстик пайдаланылат. Түз эле буюмдарды даярдоо үчүн жарактуу жөнөкөй жиптер моножиптер деп аталат. Жасалма жана синтетикалык кыска булалар стапель деп аталат. Булалардын класстарга бөлүнүшү.